Ош шаарынын четинен жакшы жерден жер издегендер барбы? Анда бул видеонун аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Бүгүн биз сиздерге $39.000 бир аз кеми болгон 5 сотук жер аянтынын сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Кайсыл жерде жайгашкан кантип барабыз дей турган болсоңуздар, учурда биз Оштун чыгыш тарабындагы Фуркат айылынын Алиханов көчөсүнүн баш тарабында эле турабыз. Негизги Ош Алай трассасына буюрса 5-600 метр эле жакын экен туугандар. Эми чек аралары такталган, узуну 32, туурасы 36, жалпы 5 сотук. Бир түп ушундай өрүктөрү бар экен. Анан балары, балчелектери бар экен, эми муну алып кетет туугандар. Караңыздар, тегиздетип, үйдү заңыратып салып, беш кошкон элге кошулуп, жыргап жашай бересиздер. Эми жүрүңүздөр, көчө тараптан келүү жолдорун бир катар тартып көрсөтөлү, андан кийин дагы сөзүбүздү ушул жерден улантабыз. Учурда Ош Алай негизги трассасынын боюнда Фуркат айлампасынан бир аз өтүп, Алиханов көчөсүнүн поворотунда турабыз. Сиздер жанагы сатыла турган жерге ушул көчө менен түз чыгып келсеңиздер, 200 метрден кийин ушул көпүрөнү көрөсүздөр. Көпүрөдөн бери солго бурулсаңыздар, жаңы муун балдар бакчасына көзүңүздөр түшөт. Дагы бир жолун айтып өтөйүн, 2 жол менен барылат да. Андан кийин Мамутов Токо Ажы көчөсү келет. Бирок ага бурулбаңыздар. Андан кийинки көчөдөн, акыркы көчөдөн оң тарапка бурулуп түз чыгып барсаңыздар, акыркы ошо сатыла турган жерге барып такалат. Эми сиздерге ушул асфальт жол менен бара турган жолду көрсөтөлү. Ушул асфальт жол менен түз чыгып бара бересиздер. Бул асфальт жол түгөнөт. Түгөнгөн жеринен сиздер сол тарапка буруласыздар дагы. 50 метр жүргөндөн кийин дагы солго бурулган бир эле көчө бар. Ошол жерден солго бурулганда буюрса 200 метрден кийин жолугушабыз. Келе жатасыздарбы? Дөмсөдөн бир аз ылдыйыш жерге келесиз. Ушул көчөнүн аяк ченине жетпей, оң тарапка бурулсаңыздар, дал ушул айланасы зымсетка менен тосулган жер өз кардарын күтүүдө. Бул жагында дагы бир кошунанын үйү бар, бул жагында дагы кошунанын үйү бар. Ортолуктагы жер буюрса сиздердики. $39.000 бул айтылыш баасы, сөзсүз кеми болот, содалашууда береке болот достор. Кыргыз содалашып анан кийин ишти бүтүргөн достор. Эми жакшы жерин айтаймы? Бул жерде жашаганга сонун шарттар түзүлгөн да. Суу светтер келген, интернет кабелдери тартылган, түнкү жарыктандыруулар орун алган. Мына столбага бир назар салсаңыздар, бүт бардыгы бар агайын туугандар. Анан эми бул жагына келе турган болсоңуздар, ээн тала, үлүш, бак, чымчыктын бардыгы сонун сайрайт. Эрте жазда булбулдар сайрайт. Кыскасын айтканда, өрүк гүлүн ачканда, алма гүлүн ачканда жипаржы таңкып, сонун аура түзүлөт да. Тынч. Анан 5-6 эле адамдын машинелери гана өтөт. Болбосо машина деле өтпөйт. Тынч да. Чек аралары мына ушул темир стойкадан бул жагына 16-га 32,5. Келиңиздер. Мына чек аралар такталган. Ынтымактуу кошуналар жашайт. Сиздерге насип кылсын. Мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Документтери таза, варианттары жок. Андыктан эсим номер экран астында камтылган, чалып байланышып келе бересиздер. Ассаламу алейкум. Сиздерге насип кылсын.